Омуртка бул ден соолукка эң керек бөлүктөрдүн бири. Омурткада жүлүн жайгашкан. Жүлүн бардыгыңызга белгилүү мээнин уландысы. Жүлүн адамдын кыймыл аракетин жана сезүүсүн контролдоп турат. Андан сырткары ички органдарды да контролдоп турат. Эгерде омурткабыз ооруса, анын оорусу түздөн түз биздин ички органдарга таасирин тийгизет жана бүткүл ден соолугубузга. Бирок көпчүлүк учурда байкабай эле биз омурткабызды жабыркаткан нерселерди кыла беребиз. Туура эмес адаттар менен, туура эмес жашоо образы менен, туура эмес жүрүм-турум менен жана жылдардын өтүүсү менен омуртка ооруй баштайт. Ал эми кандай адаттар биздин омурткабызды жабыркатат, биздин омурткабызды бузат, бул видеодо айтып беребиз. Ошон үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу жана абдан пайдалуу болот. Жана албетте бул видео менен жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп коюңуз, жакындарыңызга дагы пайдасы тийсин. Ассаламу алейкум достор, биздин катталуучулар жана каналдын коноктору. Сиздер менен Ден соолук каналы. Сиздер менен амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биздин жаңы видеолорубузду өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып, коңгуроonu басып коюңуздар. Андан сырткары каналга катталууңуз бизге колдоо көрсөткөнүңүз болот. Жана көрүп баштаардан мурун лайк басып коюңуз, бул баары бир пайдалуу видео болот. Бул каналда буюрса ден соолукка пайдалуу жок дегенде эле миңдей видео чыгарабыз. Ошон үчүн ден соолукта болгуңуз келсе достор, подписаться деген кнопкаңыз алдыңызда турат. Анда эмесе байкыдай эле ысык чай даярдап алыңыздар, биз баштадык. Омурткабызга терс таасирин тийгизген, буза турган биринчи адат бул көпкө отуруу. Көпкө отура бергенде омуртка дисктерине нагрузка чоң болот. Басым көп болот. Мындай эсептөө бар. Чалкабыздан жатып, тизебизди бүксөк, ал эми тизени бүгүш керек, бул белге болгон нагрузканы азайтат. Чалкабыздан мындай абалда жатканда омурткабызга болгон нагрузка эң аз болот. Ал эми биз вертикалдык тикебизден тик турсак, омурткага болгон нагрузка 1,5 эсеге жогорулайт. Бул табигый басым адам үчүн нормалдуу көрүнүш. Ал эми отурсак, омурткага болгон басым дагы 2 эсеге жогорулайт экен достор. Демек, туруп турган, отуруп турганга караганда бир кыйла коопсузураак экен достор. Эгер муну мурун укпасаңар, видеого лайк басып коюңуздар достор. Андан ары кеттик. Адам көп убакыт отурганда омуртка аралык дисктер, орусча муну межпозвоночный диски деп коет, ал дисктер оорураак басымдын айынан ным жогото баштайт. Ал эми сөөк сегменттери катып кала баштайт. Жана жылдардын өтүүсү менен көп отура берүү адаты болсо, бул остеохондрозду чакырышы мүмкүн. Жана бул оору дагы жылдан жылга көбөйүп баратат, анткени көп отура берген адамдар көбөйдү, жана ошондой эле отуруп иштеген жумуштар дагы көбөйдү. Эми сунуштар. Колдон келишинче азыраак отурганга аракет кылыңыз. Отурганда дагы туура отуруңуз. Омурткаңызды түз алып отуруңуз. Бүкүрөйүп, ийилип эч качан отурбаңыз. Эгер көп отурсаңыз, саат сайын туруп, ары бери басып, керилип, чоюлуп, белиңизди айлантып, көнүгүүлөрдү жасап туруңуз. Экинчи адат бул телефон. Ооба, телефон дагы омурткабызды бузат достор. Жөн гана телефонуңузду карап жатканда же сообщение терип жатканда, сиз омуртка аралык дисктерге 20 килограмм басым кошосуз. Бул жөн эле бүкүрөйүп, башыңызды ылдый кылып караган учурда болот. Албетте телефонубузду көзүбүздүн деңгээлине чейин көтөрүп карасак деле болот, бирок практикада мындай кылбайбыз. Телефонду кетип баратканда же отурганда башты ылдый кылып карайбыз. Бул учурда кичине бүкүрөйбүз. Эгерде күнүнө телефонду 2 сааттан 4 саатка чейин карасак, кээ бирөөлөр мындан дагы көп карашат. Мындай учурда бир жылда 1500 саат карайбыз. Жыл өткөн сайын бул моюн остеохондрозуна чалдыктырат жана белдин бүкүрөйүүсүнө алып келет. Бүкүрөйүү дегенибиз омурткабыз түз эмес кыйшаюусу. Омуртканын бүкүрөйүүсүн, кыйшаюусун түздөш тез болчу иштерден эмес, бул көп ай, жада калса жылдарды да талап кылган нерсе. Бирок түздөө мүмкүн. Белди түздөө, бүкүрөүүнү жоготуу, түз кылуу боюнча биз кийинки видеолорубузда айтып чыгарып беребиз. Үчүнчү, нагрузкадан таптакыр баш тартуу. Эл арасында мындай сөз бар, эгерде сиздин белиңиз ооруса, сиз белге нагрузка кылбашыңыз керек деген. Белиңизге нагрузка кылбай койсоңуз өзү өтүп кетет деген. Бул чындыгында андай эмес. Физикалык нагрузкаларды чеги менен кылсаңар, бул проблемалардан дагы арылганга жардам бере алат. Бирок нагрузка десе эле оор нерселерди көтөрүү эмес, бул жакта дене үчүн жеңил нагрузкаларды кылуу.
Адам бели ооруганда бардык нагрузка берүүчү жумуштарын таштап, кайдагы бир күмөн санаткан процедураларга, күмөн санаткан массаж жана башка иш аракеттерге барып, кымбат мероприятияларга барып, ар кандай дарыларды колдонуп, бул учурда кичине жардам берген же болбосо таптакыр жардам берген эмес. Мындай учурлар эл арасында көп кездешет. Эгерде сизде да мындай учурлар болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Бирок ошол эле физкультура менен машыга баштаганда, бул учурда нагрузкалар чеги менен болгон учурда бел оорудан арылган адамдар дагы арабызда көп кездешет. Дагы бир жолу эскерте кетели, эгерде сиздин омурткаңыз катуу ооруса, физкультураны адистин көзөмөлүндө кылыңыз. Бардык учурга грамотный подход керек. Жана дагы басып туруңуз. Жөө басып туруңуз. Адам күн сайын басып туруш керек. 2016-жылы изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен күнүнө 30 минутадан басып коюп турсак, белдин оорусун азайтып, омурткабыздын түз болуусун камсыздайт экен. Бекеринен япондуктар көп жашаган калктын арасында чемпион эмес болсо керек. Алар белдин оорубасын камсыздаш үчүн жана деги эле ден соолук чың болуш үчүн күн сайын жок дегенде 7 километрден басып турууну туура деп эсептешет экен. Мына ушундай достор. Кийинки биздин омурткаларыбызга терс таасирин тийгизүүчү нерсе бул туура эмес бут кийим. Бул чоң кишилерге дагы жана кичинекей балдарга да тиешелүү. Биринчи ирет бул өтө жалпак тамандуу бут кийимдер же өтө жалпак подошвалуу дейбизби, ошондой бут кийимдер. Булар тамандын деформациясын чакырат. Булар өтө жалпак тамандуу кедалар болушу мүмкүн, валеткалар, туфлилер жана ичке жалпак тамандуулар дагы омурткага таасирин берет. Жана бийик такалуулар дагы зыян. Айымдар муну каблук деп коюшат. Таман өзүнүн табигый формасын жоготсо, денени тиреп туруу функциясын начарлатат. Ал эми бийик такалууну кийип турганда таман өз формасында эмес, таптакыр эле эңкейип туруп калат. Бул буттун бат чарчоосуна алып келет жана мунун кесепетинен жамбаш сөөктөрдө кичине кыйшайуу пайда болот. Денени тиреп турган жана кыймылдаткан аппараттарыбыз тыгыз байланышта болгондуктан, мындай учурда биздин омурткаларыбыз дагы жабыркайт. Ошондуктан туура эмес бут кийимден бел ооруй башташы мүмкүн, бүкүрөйүп баса баштайбыз. Ал эми бүкүрөйгөн бул моюн остеохондрозуна алып келет. Мына ушундай достор, туура эмес тамандан тартып, моюнга чейин оорутат. Сизге сунуш сапаттуу бут кийим тандайлы. Кийинки пункт матрас. Муну да карап кетели дедик, анткени матрас колдонгондор жыл санап өсүп келет. Тажрыйбалуу адыстар өтө жумшак матраста уктообоону сунушташат. Айрыкча бул ашыкча салмагы бар адамдар кармануу керек, анткени жумшак матраста омуртка өз формасында эмес болуп калат. Иштин баары мында достор. Оор адам жатканда матрас катуу чөгөт, муну менен кошо омурткадагы чөккөн матрастын формасы менен кыйшайып жатып калат. Бул учурда омуртка өз табигый формасында болбой калат жана табигый эмес ийилүүлөр пайда болот. Андан сырткары баарынан коркунучтуусу ушул омуртка кыйшайган боюнча 8-9 саат калып калат. Ошон үчүн өтө жумшак төшөк матрастарга уктоо сунушталбайт. Кийинки тамеки чегүү. Ооба достор, канчалык таң калыштуу болбосун, тамеки чегүү дагы омурткаларыбызга таасир берет экен. Азыр айтып беребиз. Никотин биздин кан тамырларыбызды ичкертет. Мындай учурда артериялык басым жогорулайт. Жана 2001 жылдын изилдөөсүнө таянсак, бел оору омурткалар аралык дисктердеги кан тамырлардын жабырылуусунан дагы болот экен. Андан сырткары дагы мета-анализдердин негизинде тамеки чегүү менен омуртка байланышты экени табылган. Тамеки чегүү омурткалардын оорусуна алып келет деген. Тамеки чегүүдөн сырткары жогору басымы болсо жана жогору холестерин болсо дагы таасирин берет экен достор. Кийинки оор нерселерди туура эмес көтөрүү же белибизге күч келтирүү. Мисалы биз огороддо иштеген адамдарды көрөбүз, алар кантип иштейт. Бүкүрөйдү, эңкейди жана ушул абалда кечке турушат. Бул омурткалар үчүн табигый эмес көрүнүш. Кийинки бул оор нерселерди көтөрүү. Силовые виды спорта деп коет. Ким ушундай спорт менен машыкса билет, ал жакта өзүнчө чоң бөлүм бар. Оор нерселерди кантип ден соолукту жабыркатпай көтөрүү деген. Муну дагы билиш керек, биз көбүнчө оор нерселерди туура эмес көтөрөбүз. Мисалы, көтөрүүдө бүкүрөйбүз, эңкейбиз дагы белге, омурткага күч келтирип көтөрөбүз. Бул туура эмес. Мындай учурда өзүбүзгө грыжаны таап алышыбыз мүмкүн. Оор нерсени көтөргөндө ылдый отуруп, омурткаңызды бүкүрөйтпөй, түз кармап көтөргөнгө аракет кылыңыз. Мындай учурда күч бутуңузга келет, ал эми омуртканы эки жакка жыгылып кыйшайып кетпеш үчүн гана колдонобуз. Стабилизация кылыш үчүн. Мындай учурда омурткабызды жабыркатпайбыз, анткени биз омурткабыздын эмес, бутубуздун жардамы менен көтөрдүк.
күчтүн баары бутубузга келет. Ошо достор, эми комментарийге жазып коюңуздар, сиздин белиңиз ооруйбу же эмне кылганда ооруйт, ооруганда кандай чараларды көрөсүз же кантип айыктырдыңыз эле, ошолор менен бөлүшүп туруңуз, балким сиздин кеңештер башкаларга дагы пайда болот. Чоң рахмат видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө. Сиздер менен Ден Соолук каналы болду. Видео жакса сиздерден лайк болсун, ал эми биз кийинки пайдалуу видеону чыгаранга киришели. Чоң рахмат, ар дайым биз менен болуңуздар.